Компьютерлерден канча керек болсо алып беребиз. Биринчи этапта мугалимдерди толугу менен ноутбуктар менен камсыз кылып беребиз. Ошо ноутбуктарды чыгара турган заводду жакынкы 1 жыл, 2 жылдын ичинде Кыргызстанда куруп, анан бүт балдарыбыздын баарына электрондук форматтагы китептерди беребиз. Биринчи очередте биз колунда жок 212 000 үй бүлө бар, жөлөк пул алган инвалиддер, өкмөттөн пособие алып аткандын баарына биз өзүбүз сатып беребиз, өкмөт. Эми калган орто каткар менен байлардыкы болсо, алар сөзсүз түрдө эмитен ала берсе жакшы болот эле. Ушу китептин проблемасын ушундай жол менен чечпесек болбойт экен. Анткени азыркы стандарттарды карап отурабыз. Мына доктор Шаршеевна менен китеп 3 жылдан кийин уже эскирип калат экен. Бумажный форматта китептин баары 3 жылда. Азыр эми тездик менен баары өзгөрүп атат, баары астыга жылып атат. Ошондуктан электронный форматтагы китептерди тез оңдосок дагы болот, тез элге жеткизсек дагы болот. Биз ушу боюнча мына Уругвайдын опытын караштырып, мурунку министрди атайын жиберген. Билим берүү министрин ушу Уругвайга барып көргүлөчү. Латин Америкасында жанында Аргентина, Бразилия турса дагы эң чоң технологиялардын баары, технологичный компаниялардын баары ушу Уругвайдан чыгып, ошол жакта болуп атат. Эмне үчүн десе, алар ушу балдарынын баарын 10 жыл мурун, 20 жыл мурун ошо электронный форматка китептердин баарын алып берген экен. Бүт баары тең. Азыр школду бүткөндөн кийин ушу компьютерде иштей турган жумушчулардын баары бар экен да ал жерде. Тестировать эткендердин баары. Компьютерный томограф баарын тең школду бүткөн эле балдардын баары тестировать этип, чогултуп, анан дүйнө жүзүнө таратып кетирип ийет экен. Мына ошонун жакшынакай бизге окшош кичирээк мамлекеттердин ыкмаларын биз Кыргызстанга алып келип, астыга жылып кетишибиз керек. Мына Кембридж анан Оксфордтун китептерин келгенде, министр болуп келгенде эле доктор Гүлшаржан мага айтты эле, биз аягына чыгардык. Мына мен баян Англияга барганда Дэвид Камерон менен дагы сүйлөшүп, мурунку премьер, азыр министр иностранных дел менен. Ушу билим берүү тармагында китептериңерди, технологияларыңарды сатам десеңер сатып алабыз деп, азыр алар менен ушундай переговорлордун баарын жүргүзүп атабыз. Жакын арада ал премьер болуп турганда Кыргызстанды көрбөптүрсүз, эми келип кетиңиз десем, мына азыр жакында келип кеткен атат. Бул эми ушу англис тилин, анан ушу техникалык дисциплиналардын баарына тең биз ушу учебниктерди колдонобуз. Биз уже алдык, переговорлордун баары бүттү. Урматтуу ректорлор, анан биздин балдарыбыз Оксфорд, Кембридждин китептери менен окуп келсе, анан силер кайра биз аяктан өйдө баштагандан кийин сиздер дагы ошого туура жооп беришиңиздер керек.